Болсын, урматтуу кесиптештер. Мына кечеги биздин токтом менен жогорку кеңештин биз кыдырып келгенде жеринде көп маселелерге туш келдик. Бүгүнкү күндө урматтуу төрага эки нерсеге көңүл буруш керек болуп калыптыр. Баягы разныйда чыгып айтканыбызда Алмаз Акунжаныбыз жазып кое берет экен, көпчүлүгү укпай атат. Мындай бир күн тартибине коюп туруп карайт окшойбуз. Мына Кыргызстанда бүт райондордо жер маселеси курчуп кетиптир. Мына биз барганда кече Озгур деген айылда ошто 6 жылдан бери бир шылуун гектарлаган жерди алып туруп жеке менчик үйлөргө сатып атыптыр. Ошол жерде миңдеген адамдар чыгып митингге чыкты. Бир шылуунду тизгиндей албаган бул кандай бир органдар болду. Ошону бүгүн түштөн кийинби, эртеңкиге коюп туруп мына Кыргызстандагы жерлерди инвентаризациялоо боюнча бир жооптуу тиешелүү өкүлдөр келип бир айтып койсо. Экинчи маселе, мына азыр Марлен Абдрахманович менен Медер Кубанычке мен да кошулам. Кыргыз муундары, кыргыз келечек муундун тарбиясы, идеологиясы дайым айтып келебиз, бирок көңүл бурулбай атат. Биздин мектеп окуучуларын ушул электрондук сигарет менен ошо дууру муру менен жок кылганы калды. Ушуларды келип билим министри, ички иштер министрликтери келип туруп айтпайбы? Кандай иштерди жүргүзүп атышат? Качан интернеттен чыкканын карабастан. Ошого азыр мына жогоруда дагы жер боюнча банктарды дагы айтып кеттиңиздер. Өткөндө жогорку трибунада дагы айттык эле. Апрель бүткөндөн кийин бир бүдүр будайдын эч кимге кереги жок болот деп. Эч ким артын көтөрбөй атат. Эч ким басып барбай атат элдин алдына. Ошон үчүн урматтуу төрага, ушул багытта ушул 3 маселени эртеңкиге комитеттерге тапшырма берип, бул жакта карайт окшойбуз. Рахмат.